Качкаберде суроо берип атат. Ошо ойноштук кылган эркектерге эмне дейсиз дейт. Ойноштук кылган эркек ошо ойноштук аспабы менен азылып турат ошол. Кыямат күндө. Кыямат күндө ошо жана зинакорлорго ушундай чоң азаптар болот. Булар жылан менен кучакташат. Жылан ороп турат. Чоң төөнүн моюндай болгон жыландар ороп турат ошолорго. Ошолорду аспабынан ириң агып турат ошолордун. Ириң менен кан, сасык. Ошолорду аспабынан азып коет кыямат күндө. Ошолорду от дандырып отко салат дейт. Муну жанагы зина кылган аял менен кошуп туруп эркекти ушундай чоң тандырга салганда дейт. Тандыр жана мына тетистин турмазындай бийик дейт. Ушундай бийик. Анан жанагы от урганда дейт жалынды. Өкүрүп акырып ошо жана зина кылган зинакор эркек аялдар ошо трубанын башына чейин чыгат дейт. Тандырдын башына. Анан кийин мына чыгып кетейин дегенде от кайрап азабай ылдый түшөт дейт. Анан кайрадан отурат дейт. Ушинтип кыяматка чейин ушундай. Анан кийин түбөлүктө дозок. Бул зина деген оңой эмес. Зина башыңа түшө турган нерсе. Сен бирөөнүн аялы менен зина кылсаң, сенин аялың менен бирөө зина кылат. Бирөөдүн кызы менен зина кылсаң, бирөөдүн сенин кызың менен бирөө зина кылат. Келиниң менен зина кылат. Анан кор болосуң, шор болосуң. Токтотуш керек бул. Бул эң намыссыздык бул. Мен айтпадым, эркек элдики деп. Элди карап туруш керек. Зина кылганды ошол жерден баса кылыш керек. Токтотуш керек. Кайрыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эгерде бир мункарды көрсөңөр, мункар мына зина деген мункар бул, чоң мункар. Эң жаман иштин бири бул, эң ыплас, эң бир коркунучтуу иш. Бул коомду буза турган, элди буза турган нерсе. Бул эл жок болуп калат, мына спирттен жок болгондой. Ошону көрсөңөр токтотуп калат. Эркек кишини эркек айтып атат, эркек токтотуп кала дейт. Колуңар менен токтотуп кала. Кол менен деген күч менен токтотуп кала. Башың жулап ошодон. Акмактын. Токтот дейт. Бирөөдүн кызы деген бирөөдүн намызы ал. Бирөөдүн кызы бирөөдүн намызы. Байкуш киши арам зорго чоңойтса аны кызым ошо барып бир жерден бактылуу болсун деп. Анан сен келип зинакор бузатасың аны. Кыйшаңдап, алдап. Анан кийин ойноп жүрүсүң. Ошол кыз, ошол арам кылган кыз, зина кылган кыз ата-энесин тозокко киргизет. Ата-энеси эле эмес, агаларын, үкөлөрүн, эркек туугандарын тозокко киргизет ошол. Зина кылган. Мына сен кайка себеп кылып атасың. Канча кишини тозокко киргизип атасың ошол кыз бузуп. Өзүң азабын көрөсүң. Сени бу жерге эркек кылып бекер кылган жок. Алла Таала эркекти атайын улуу фазилеттүү кылып жараткан. Улуу даражалуу кылып жараткан. Алла Таала. Келип сен ыплас иш кылсын деп жараткан эмес. Алла Таала эркекти ыплас иш кылсын деп жараткан эмес. Эркекти ошол коомду коргосун. Ошол аялдарды коргосун. Ошо зинакорлор келип аялды бир жерден зина кылып койбосун. Ошо мына законду сактасын деп атат эркектерди. Эркектер келип ошо законду коргоп турсун дейт. Эч кимди бустурбай, эч кимге жанагындай жаман ишти кылдырбай, арам, бузуку иштер жазытпай коргоп туруш керек мына эркек. Эркек ошончо эркек. Агар алып сайпанадай болуп, жанагы французский эмелерге окшоп, бузукуларга окшоп. Күндө бир аял менен жүрөт, күндө бир аял. Же эки аял менен күндө. Ошону мода кылып алып, анан мактанып жүрүп, мен мына аял менен ойноштук кылдым, тиги аял менен ойноштук кылдым. Онда көрөсүңөр кыямат күндө, ошо ар бир ойнош үчүн жооп бересиңер ошондо. Жанагындай эмеден чыгып алып, телевизордон башка жерден чыгып алып, кыйшаңдап, ар кандай жанагындай лирический ырларды деп атат. Да көрөсүңөр ошо лирический ырларды. Ошо жана бузуку ырлар, бузуку чыгармалар, ошо жамилелер көрөсүңөр анан кыямат күндө. Силер жооп бересиңер ар күнгөр. Ошо бузукулук кылган ошо. Бузук жайылтканыңар үчүн. Сен наоборот бузукулук токтотуп турушуңар керек эле. Жакшылыкка чакырып,